Азыр биз тарыхый учурга күбө болуп жатабыз. Башкача айтканда, бүгүн 30-июнь Садыр Жапаров Асман шаарынын курулушуна капсула салууда. Асман шаары Ысык көл аэропортунун жакын жерде жайгашкан, аянты 4 гектар, анын ичинде коммерциялык, акылдуу, спорт жана көңүл ачуучу зоналарга бөлүнгөн. Адистердин айтымында, бул шаар туризмдин борборуна айланат. Өлкө башчы иш-чарада сөз сүйлөп, шаарга бюджеттен 1 тыйын да сарпталбай тургандыгын, бардыгына инвесторлордун акчасы жумшаларын билдирди. Ал инвесторлорго кайрылып, мамлекеттин берген кепилдиги менен эч тынчсызданбай бир гана ушул долбоорду ишке ашырууга максат коюп, курулуш иштерин ыкчам баштоого чакырды. Маалымат боюнча, шаарды курууга болжол менен 20 миллиард доллардын тегерегиндеги акча кетет. Күч түзүмдөрүнөн болобу же деструктивдүү элементтерден болобу келип, болбогон шылтоо таап, опузалап, кандайдыр бир иштерине тоскоолдук кылып, акча талап кылууларына биз жол бербейбиз. Ошол эле маалда жергиликтүү бийликтен же жергиликтүү элдин атынан бирөө жарым келип, мыйзамсыз иш аракеттер менен тоскоолдук кылбайт деп убада беребиз. Кимде ким тоскоолдуктарды кылса, аны менен жеке өзүм эсептешем. Салтанаттуу аземде чет өлкөлүк инвесторлор дагы сөз сүйлөп, шаардагы бардык таштанды кайрадан иштетилип турары, Ысык көлдүн ортосунда жасалма арал курулуп, шаарда 7 жылдыздуу мейманканалар, казино, ири университеттер, музейлер, мечиттер, ооруканалар, гольф талаалары, жогорку ылдамдыктагы поезд, стадион, ипподром иштей тургандыгын билдирди. Шаардын курулушу башталса, бери дегенде 200 000 адамга жумушчу орун пайда болору айтылууда. Айбек Жунушалиев азыркы учурда 38 инвестор өз акчасын шаар курулушуна жумшоого даяр экенин кошумчалады. Биз укугунда 38 деп белгилеп атабыз группалар. Группа дегенде бул топторда бир нече инвесторлор ошо укугунда биз Асман шаарын курабыз деген демилген үстүндө турушат. Ошого бүгүн далил катары өздөрү долбоорлорун көрсөтүп, ошондон сырткары шаарды салганда акча каражатты жумшаага даяр экен. Андан сырткары мен дагы бир белгилеп кетейин. Биз бүгүндө 38 топ менен чектелебиз деген ой жок. Асманда 500 000ден 700 000ге чейин тургун жашары айтылууда. Ошондой эле долбоор Бишкектеги кыш көйгөйүн чечүүнү, туризмди өнүктүрүүнү көздөрү белгиленген. Басымды бөлүгү дагы ички туризмде катарына жатат. Бизде койка месталар буга чейин чектелүү болчу. Бүгүнкү учурда ошо шаардын ачылышы менен бизде бүгүнкү күндө Ысык районунун 100 000ге жакын койка места бар да, койка орунду туристтерге кабыл. Асман шаарындагы инфраструктура, альтернативдүү энергия булактарын пайдалануу, транспорттун экологиялык таза түрлөрүн колдонуу, жашыл экономика принциптерин сактоо менен ишке ашырылат.